Assalamu alaikum урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эсиңиздерде болсо буга чейин мындан 2 жыл мурун ушул сиздер экранда көрүп турган үйдүн фундаментин, тагыраагы пай дубалынын курулушун көрсөткөнмүн. Анын чыгымын эсептеп көрсөткөнмүн. Андан кийин мына өткөн жылы дубалы менен сейсмо поясына кеткен чыгымдарды эсептеп устакыларынан бери баарын чыгарып көрсөткөнмүн да. Мына бүгүн көрүп турганыңыздардай үйдүн үстү жабылып аткан учур. Бирок азырынча чыгымы так аныктала элек. Буйруса бүгүн үстүн бүтүп рейкаларын кагып бүтсө, эртең шипер алып келип каккандан кийин бардык чыгымдары аныкталат. Анан эртеге бүтөт, Кудай буйруса. Эртең бүтсө, балким бүрсүгүнү дал ушул сиздер көрүп турган үйдүн чатырын жапканга канча каражат кеткени боюнча маалыматты чыгарам. Бүгүн болгону анонс. Сиздерге түшүндүрө кетейин. Алдындагысы бул прихожка, жанагы бут чечкен жер. Швейлер менен көтөрүлүп, үстү дагы жабылды. Анан кийин бул негизи долбоор боюнча бир кабат үй, бирок иш жүзүндө 1,5 кабатты айтсак болот. Анткени үстү мансард болот. Көрүп турган ушул 1,60–1,70ге бою көтөрүлгөн. Ошол үстүнө чейин кыш урулуп, мындайча айтканда ылдыйы 4 бөлмө. Өдөсүн өзү каалагандай бөлмөгө бөлүп алат. Бул менин инимдин үйү. Анан айта кетейин, маалымат катары. Үйдүн узун турасы 16×8. Буга чейин бая айтып өткөндөй фундаментин, дубалын, сейсмо поясын, чыгымдарын, устакыларын кошуп көрсөткөм. Кудай буйруса эртең бүрсүгүнү ушул үйдүн чатырына стропила, жанагы такта рейкасына канча кеткени боюнча так маалыматтарды сиздерге чыгарып берем. Үй бүткөнгө чейин биз менен бирге болуңуздар. Шыбагы, терезеси, кыскасы үйгө кирип жашаганга чейин мен отуруп сиздерге көрсөтүп турам. Боро Медиа каналынын буга чейин үйлөрдүн чыгымдарын көрсөткөн, эсептеген видеолор көптөн бери чыкпай калган болчу. Буйруса мындан ары колум эле бошоп дем алыш күндөрү мүмкүнчүлүк болуп калса жасап чыгарып турам. Азыркы учурда усталар иштеп атат, иш процесси жүрүп турат. Бул бир кабат мансарды менен 16×8 4 бөлмөлүү үй.